Шайлоонун жыйынтыгы боюнча мына жерде брифинг болуп атат. Кыскача түшүндүрүп кетсем. Шайлоо өттү. Эми шайлоонун жанагы төрайымы бар го, Бышкан төрайымы. Я не хочу этих ребят посмотреть. Спасибо за вопрос. Давайте послушаем ответ, да? Мне не нужен твой ответ. Я хочу, чтобы ты ответил на ответ. Мына киши жөн эле защита этип өтөт да. Официальный вопрос как кандидат в депутаты. Почему? Нас пропустили, у нас украли 10 лет. Чыгылса мен кыскача баяндап берип коеюн. Шайлоо өттү. Шайлоодон кийин жыл сайын билесиңер, жана президент жакшы көрүп калган төрагабыз Бышкан төрагасы аябай сону кылып жымсалдап, ар бир сөзүнгө сөз даяр. Бир суроого бул эжекен 5 жол болушу мүмкүн. Неге билесиңерби? Себеби бул профессионал. Бекеринен айтпады да президент. Мен бул киши аялды жаман көрүп жүрөт элем, мен да жакшы көрүп калдым депчи. Бул эмнени билдирет? Бул профессионал дегенди билдирет. Любой суроону сонун кылып туруп жооп бере алат. Азыр мына жерге түнү бир маалда элдер чакырып алып, бир суроо берсе уйку суратып, жооп берип, уктатат деген сөз бар го кыргызда. Уктатуу жолунда. Эми мындай. 2500дөй уйук бар. Ар бир талапкер азыр ар бир уйуктен добуш ала турган кылып койду. 2500 уйукты физически эсептеп чыгыш кыйын. Аябай кыйын. Ушундай учурда, тем более кыштын күнү азыр Кыргызстан бүт түрө кудурушту кыйын. Муну булар билет. Ошон үчүн аябай сонун кылып туруп жооп бере берет буларчы. Бүгүнкү эфирдин бирден бир суроо, көпчүлүк элдин суроосу деп айта алам да. Президент айткан эң таза шайлоо, дүйнө жүзүн таң калтырган шайлоо болдубу? Бул биринчи суроо. Экинчиси, президент кантип түрмөдөн чыкты эле? Эмнеге? Кантип, эмне себептен чыкты эле? Чыкканда ошо элдин талабы эмне болчу? Муну эски системадан жададык деген талап болчу. Ушу эскилерден жададык деген талап менен анан азыркы президент болуп калган да. Эми бул президент келип, ошол нерсени өткөзө алдыбы? Люстрация кыла алдыбы? Жаңыландыбы? Списокто өткөн тизмени карасак, өткөн депутаттар 80% эски депутаттар келиптир. Булар билесиңерби кимдер? Булар кече эле бир бут ак үйдөн чыга элек болчу буларчы. Булар деген отпускага чыгып туруп эле, кече эле ак үйдөн бир бутун чыгарып туруп эле, сыртка чыгып туруп эле добушту алып кайра кирип кетишти дегендер буларчы. 80% эскилер келиптир. Эми ушунча чогулган эл келип жанагы президент жакшы көрүп калган Бышкан төрайымынан сураса, ар бир сөзгө сонун кылып жооп берип атат. Жооп бергенде дагы 5 мүнөт 10 мүнөт созгондочу могу жердегилер уйку сурап кете баштады. Бирок мен айтып коеюн. Сөзүбүзгө сөз, катыбызга кат даяр болгонуңар менен баягы бетибизге чаптап, азыр президент экөө мынчы мүмкүн да. Эл өзүңөр алдандыңар, өзүңөр добуш бербедиңерби деп баягы президент менен мына төрайым экөө элге күнөөлөйт азыр буларчы. Ачка турган эл, кыйналган эл албетте 5000 сом, 10 000 сом айлык берсе иштеди. Ал айлыкты кимдер бере алат? Ал айлыкты ошол жердин даамын сезип калгандар. Даамын сезип калгандар акчасын кичине чыгара калып, жанагы аябай кыйналып аткан элдерге айлыгын төлөй калып, добуштарды чогултуп, ар кандай жол менен коркутуу, алдоо, чын жүрөктөн иши кылса бияка 80% эски эле депутаттар кайра келди. Президент дүйнөнү таң калтырам десечи, көпчүлүгү чыгып алыппыз да. Эми Кыргызстанды таң калтыра албаса керек, дүйнөнү таң калтырам десе, значит таза шайлоо болот депчи. Президент ушу шайлоонун айынан түрмөдөн чыккан президент люстрация кыла албады. Таза шайлоону өткөзө албады деп айта албайм. Бирок саясий эрки менен
мынау ак үйгө толуп алган жанагы эки президенттин башын жегендерди тазалай албады. Люстрация кылалы. Люстрация деген кыргызча айтканда тазалай албады. Аягына келгенде эмне деди билесиңерби? Элдер деди. Эми алданбай шайлагыла деди. Эски силер өзүңөр шайлап алсаңар, анда өзүңөр чимкирик болуп каласыңар деп туруп элге түртүп койду. Мен бул туурасында баягы күнү мен президентке кайрылдым эле. Элге түртүп отурбай, өзүңүз эле люстрация кылып коюңуз. Мынау Белыйдон, ак үйдөн чыгып эле бир буту азыр ак үйдө до сих порчу. Bir ayga чыгып туруп эле добушту чогултуп кайра кирип кеткендерди сиз кетирип бериңиз. Карапайым эл алар менен күрөшкөнгө күчү жетпейт экен. Себеби бүт завод, фабрикалар ошолордун колунда, магазиндер ошолордун колунда. Баягы элди айлык төлөп иштетип аткан ошолордун эми кантип алар шефине каршы чыгат. Ошон үчүн урматтуу президент, ушуну өзүңүз эле люстрация кылып тазалап коюңуз десем, түшүнбөгөндөр дагы болгон. Президентке убакыт берели. Мына убакыттын жыйынтыгын азыр мына эртең көрөсүңөр. Бүт эски жанагы депутаттар келип алды. Бүт алар кантип келди? Bir партия 30 миллион сом чыгарып атат. Bir партия 300 миң сом чыгарып атат. Кантип тең укуктуу шайлоо болсун? 20 миллион, 30 миллион чыгаргандар бул жанагы тияктан дамын сезип алгандар. Эми бул азырдагы жыйынтык чыга элек. Жыйынтыкты күтүп турабыз. Бардыгыбызда интернет бар. Ишенбесеңер азыр эле карап көргүлө. Бүт жанагы депутаттар, жана чоң болуп отургандар, же ошолордун жакындары мына кайра депутат болуп келди. Президент унутуп калды. Мына ушу шайлоонун айынан президент болуп келгенди унутуп калды окшойт. Себеби мурдагы көрүнүш. Мен ошол тиякта төрайымга жана президент жакшы көрүп калган шайлоону ушунчалык профессионально шака өткөзгөн эжекеге суроо бердим эле. Ошо суроону бияка кичине төгүндөп баяндап койдум. Ошо азыр могу жерге чакырып алып азыр элди уктатат. Сонун жылуу жерге чакыртыр, бышканын алдына чогулбагыла деп алсыраак качырган окшойт. Мейли. Мына кайра эмеле интернетти көрдүңөрбү? 80% жанагы депутаттар келди. Бүт. Булар деген былтыр даяр болгон, наркы жылы даяр болгон. Бул жер уктатып атат да. Просто азыр мына жумшак креслолорго чакырып алып, кичине азыр дагы 1 саат сүйлөсө элдер уйкусурап кетет бул жердечи. Төрайымда күнөө жок экен деген боюнча таркап кетишибиз мүмкүн да. Бирок негизинен юридически алганда төрайымда деле күнөө болбойт. Себеби ал бышкага кирген гана добушту эсептейт да. А сыртта эмне болуп атканын мына президент колунда министр МВДсы бар, эми ГКМБсы иши кылса колунда МВД эле бар да. ГКМБ эми локально самостоятельно иш жүргүзүп атышы мүмкүн, билесиңер да. Ошо бүгүнкү эфир бүттү. Чимкириктер, ошо чимкириктер бүт ошолор келиптир. Эртең эмне болот Кудай билет. Жакшы калыңыздар. Садыр Жапаров мырза шайлоону таза өткөрөм дегенде биз абдан кубанып, сүйүнүп, колдоо алган болчубуз. Тилекке каршы алардын айткан сөздөрү иштер менен дал келбей, бүгүн мурдакыдан дагы өтө ыплас жолдор менен шайлоо жыйынтыгын бурмалаганга биз ушул пресс-конференция бергенге мажбур болуп турабыз. Себеби биринчи чыккан маалымат боюнча Азаттык партиясы 65 миң шайлоочунун добушуна ээ болуп, 7,8% жеткенбиз. Жалпысынан эсептеп келгенде бардык партиялар биригип 160%га чыгып кетиптир. Андай болуш керек эмес болчу. Болгон 100%. Биринчи маалыматты эсептесеңер, бардыгы биригип 160%га чыккан. Муну эмне дейт? Муну манипуляция дейт. Муну алдамчылык дейт. Муну бурмалоо дейт. Ошону 1,5 эсептеп алгандан кийин баштары маң болуп эмне кылышын билбей экинчи маалыматты чыгарышты.
автоматташтырылган башкаруу системасында бийлик иши атайлап цифраларды оңдогонго булар мажбур болушту. Бийлик ошонун кесепетинен биздин партия 4%га түшүп, бирок жалпы партиялардын процентин алып келгенде 87 гана пайыз болуп калды, эсептеп көргүлө өзүңөр. Демек 13% булар жоготуп, даже арифметиканы 100ге чейин санай албагандыгын көрсөтүп атышат. Мына ошодан кийин шайлоону кантип биз таза өттү дейбиз. Ушудан кийин кантип биз ишенебиз. Ушудан кийин кантип элибиз шайлоону тааныйт. Андан башка азыр биздин байкоочуларга жерлерде, участкаларда маалыматты беришпей, протоколду беришпей, кээ-бирине айтып атат 3 күндөн кийин беребиз деп, кээ-бирде такыр отказ берип коюшту. Ошонун негизинде биздин партия бул шайлоону тааныбайт. Биринчи, экинчи, тез аранын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн толугу менен отставкасын биз талап кылабыз. Жана жазага тартууну биз талаптаа кылабыз. Шайлоону дагы кайталап коюн Азаттык партиясы мына ушундай манипуляциядан кийин тааныбайт. Жалпы элге кайрылып кетер элем. Урматтуу шайлоочулар, өзүңөрдүн добушуңарды сактап калгылагын, жерлерде сактап калгылагын. Эгер керек болсо, биз эртеңден тартып бийликке тынч митинг өткөргөнгө даярбыз. Хватит, болду. Орусча айтып бериңиз багы. Орусча керек жок. Байкесизде региондордо кандай маалымат келет? Региондо абал кандай? Региондордо маалымат мындай. Кээ бир участкаларда жана автоматташтырылган системалар, компьютерлер иштебейт деп, мына биз кол менен санап алып келе атабыз деп, мына Ноокат району жана башка райондордо ошондой маалыматтар бар. Кээ бир учурларда бир нече убакытка чейин өчүп калган учурлар болду. Ошол учурда алардын эмне кылышканын биз билбейбиз. Андан башка дагы кайталап коеюн, биздин байкоочуларга протоколду бербей жатышат. 3 күндөн кийин беребиз деген маалыматтар бар Талас жакта. Кара Суудан азыр эле мага Жылдыз Жолдошева телефон чалып айтты. Бизге де такыр бербей коюшту дейт. Байкоочуларыбызга, өздөрүбүзгө жанагы протоколдорун. Мына ушунун баардыгынын эсебинен мен дагы кайталап коеюн. Биринчи, мына цифраларды бурмалагандыктан биринчиси 160%га чыгып кетти, экинчиси 87%га чыгып кетти, 13%ын жоготуп коюшту. Мына 100ге чейин санай албай, Борбордук шайлоо комиссия азыр кимге кандай бөлүштүрөөрүн билбей атышат. Байкоочуларга документтерди бербегендиктен, байкоочуларга киргизбей, алар биз кийин 3 күндөн кийин беребиз дегендиктен ким бул шайлоого ишенет? Биз жана башка партиялар шайлоону тааныбайбыз, шайлоону таза өттү деп эсептебейбиз. Шайлоо мурункудай болбогондой уклаш жолу менен биринчи акчага алышты, экинчи автоматтык башкаруу системасына кийлигишип, анан кийин бурмалашты. Силердин прогнозуңар боюнча партиянын сандары кандай болуш керек? Биздин прогноз боюнча, мурунчу кетип аткан боюнча мен айттым, 65 миң деген. Эми артка эч качан кетпейт да. Эгерде 8:30-га 20:30-дагы маалыматка 65 миң болсо, ал алды гана жылыш керек. Артка жылбайт да, туурабы? Эгерде урушта жана кол менен эсептесе болсо, анда дагы алдыга жылыш керек. Себеби дегенде бизге кээ-бирлери берип аткан кечирип койгула, биз мындай жана квадратын өткөрүп коюпбуз птичканы деп. Эгерде ошолорду эсептегенде анда дагы көбөйүш керек болчу. Тилекке каршы ошондой мындай кол койгондорду жана квадрат өткөндөрдү бизгилер көптөр ошентип айтып келишти, өткөрүп коюпмун деп. Биз ойлогонбуз жанагы кол менен эсептегенде аларды эсептейт деп. Тилекке каршы аларды такыр эсеп калган жок, кол менен эсептеген жок. Ошондуктан кантип биз шайлоону тааныйбыз, тааныбайбыз. Силердин кийинки кадамдарыңар кандай болот? Жийинки айттыкка биринчи кадамыбыз азыр биз шайлоону тааныбайбыз деп жарыя кылып атабыз. Экинчиден биз Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн толугу менен отставкага кетишин талап кылып атабыз. Үчүнчү ким кийлигишкендигин жана автоматташтырылган башкаруу системасына ким кийлигишти тыштан ошолорду таап жазага тартышын талап кылабыз. Эгерде ошолор аткарылбаса, анда эл митингге чыгышы толук мүмкүн. Ичи каттагы керек болсо. Ошон үчүн биз элге жарыялап атабыз. Элибиз берген добушуңарды сактап калгылагын деп.
сакташкан жол бир гана жол, ал митингге чыгыш. Ошондо силердин партияга митинг уюштурууга даяр экендер. Эгерде ушулардын баарын аткарбаса, биз ошондой жолго барышыбыз албетте туура жол болуп эсептелет. Биз конституциялык өзүбүздүн укугубузду толук колдонушубуз керек. Тынчтык жол менен талап кылып, булардын туура эмес иштерин ордуна койгонго. Нуртбек Арыстанбек, Азаттык саясий партиясынан, Нур саясий партиясынан кирип бириккенбиз. Нур саясий партиясынан Азаттыкка кирген кандидат. Номерум 17. Биз мына шайлоо марасиминде бүт лидерлер менен чогулуп бүт республиканы кыдырып келдик. Нарындан баштап Ысыккөл Талас, бул жагы Лелектен баштап Чүй Бишкекке чейин кыдырып келдик. Мен үчүн бул факт аябай катуу тийди. Анткени biz ар бир айында, ар бир адамдар менен сүйлөшкөндө ансыз деле адамдардын шайлоого болгон ишеничи аз, активдүүлүгү начар. Ошого карабай туруп чыккандардын ичинде биз адамдардын көзүндө бир жалынды байкап аттык эле, бир ишенимди, бир ишеничти. Ушул шайлоо жакшы өтөт деп. Бирок алардын ичинде да мындай күмөн санагандарына биз түшүндүрүп аттык. Туугандар, мына шайлоо жакшы өтөт. Кудай буйрса туура өтөт. Бұл серверлерді қойды, ал жерде мухливация болбойт, махинация болбойт деп біз адамдарды ишендирип аттык. Адамдарда кандайдыр бир көздөрүндө жалын болду. Мисалы үчүн чогулуш бүткөндөн кийин келип сөз учурашат го, ошондо айтат. Ишенбейли койгула, мындай этият болгула, дагы бир нерсе кылыш мүмкүн деп атты да, биз айтып аттык. Жок, андай болбойт. Мынусунда президент убада кылып атат. Мынусунда катуу урушуп атат, катуу карап атат деп биз өзүбүз да ишендик. Мен үчүн катуу тийгеним, мен өзүм жаш бала окшоп ишенип алыптырмын ушуга. Көрсө кийлигишүү болот экен тууганда. Көрсө мурда деле ушундай суроолор бар болчу. Эмне үчүн сервер бир эле жерде турат? Кыргызстанда турган серверге кийлигишүү мүмкүн да. Эмне үчүн Оонго бир серверди койсо болбойт? Эмнеге Стамбулга бир серверди коюп койсо болбойт? Шайлоочунун добушу дароо ар кайсы серверге кетти. Эгер ката кетсе, нарколор менен текшерип алсак болот деп таң калчумун. Көрсө кызыкчылык бар экен. Серверге, мындай айтканда жана автоматтык түрдө добуш бере турган УКК шайлоо бүтмөйүнчө эч ким киргенге укугу жок биз билгенде. Бирок эмнегедир аяка киришет, анын программасына кийлигишет, аны оңдошот, ар кандай шылтоону айтып, анын оңдолгонуна, анын кийлигишкенине далилдер турат. Жөнөкөй элементардык арифметикалык далилдер айтып атат. Ошондуктан мен да партиялаштарыма кошулам, жана тарапташтардын бардыгын чакырам. Ушул биздин катарыбызга келиңиздер. Башка партияларды да чакырабыз. Туугандар, биз элди араладык да. Элдин ишенимин алдык да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн шайлоочуларым бар. Мен шайлоочуларыма убада кылдым. Ар бириңердин добушуңар мага аманат дедим. Мен аны серверден азатып коем деген жокмун да. Мен добушуңар үчүн иштейм дедим. Бұл мен шайлоочуларымдын алдында мени кыянаттык кылды дегенге туура келет да. Ошон үчүн мен ар бир шайлоочумдун добушу үчүн күрөшөм туугандар. Силерди да чакырам. Бул эң туура эмес мамиле болду. Эгер техникалык ката кеткен болсо, Кудай сактасын, тез аранын ичинде оңдош керек. Биз шайлоонун муногу жыйынтыгын тана албайбыз. Муногу жыйынтыгы туура эмес жыйынтык, жасалма жыйынтык жана жалган жыйынтык. Ушундай туугандар, мен сөзүм бүттү.